Буга чейин биз 5-6 октябрь күндөрү Ала Тоо аянтында өткөн тополоңдон жабыр тарткандар тууралуу видеолорду тартып келгенбиз. Ошол теманы улайлы деп чечтик. Самаган Ботобеков дал ошол башаламандыкта көзүнө ок жегендердин бири. Учурда сиздер экранда көрүп аткандай, каарманыбыз бүгүнкү күнгө чейин дал ошол каргашалуу желим окту көтөрүп жашап жүрөт. Ботобеков ошол кырсык болгон күндү минтип эстеди. Ассаламу алейкум. Мен аты жөнүм Ботобеков Самаган. Жалал Абад шаарынын Сузак районунан болом. 5 жылдан бери Бишкекте жашоочубуз. Эл катары эле тынчтык митингге барганбыз. Анан митингге мурдалар вообще катышпайт элем да. Биз мындай сакал коюп, намаз окуу менен динде жүргөн үчүн андай нерселерден алыспачык да. Мен аралашпай эле жүрөлү депчи. Анан бул жолкусунда шайлоону карап туруп, мурда мындай шайлоо болгон эмес да. Ачык эле съемкага түшкөн. Азыр ар бир адамда телефон бар да. Скрытый болуп түшүп калат. Ошолор чыгып атты да, көрүп аттык бардыгыбыз эле. Анан ошолорду көрүп туруп, биякта өзүңө мындай бир эртең алар келип калса, акча менен элди сатып алган адамдар. Эртең Кыргызстандын жөн эле жерлерин сатып бере тургандай, алардын айынан дагы канча Кыргыздан мигрант болуп, кыскасы мындай бир Кыргызстандын баткакка батып кетатканы көрүнүп калды да. Анан отура албай чыгышка туура келди да. Базарда соода кылабыз. Андай эле мындай чоң соодагер эмес. Сезон менен жайкы сезондо сузундук сатабыз, тачка менен элечи. Анан Дордойдо. Андан кийин алма сатып баштаган болчук, фрукты, овощи. Анан как раз ошол күнү сатып бүтүп калдым. Анан интернеттен карап отурсак эл чогулуп атат. Саат 5те мен дагы соодамды бүтүрүп, анан бардым. Барып ошол жерде турганыбызда эл укмуш келди да. 20 миң, 30 миң адам келди. Ошол жерде жалаң жаштар, көбүнчө жаштар да. Анан баягы өзүбүздүн келечегибизге кайдыгер карабайлы деген жаштар да. Анан ошол жерде саат 8-ге эң акыркы убакыт койду. Ошого чейин саат 8-ге келип, бийлик тараптан бир жооп болсун депчи. Ал жерде элдин бардык элдердин демилгеси бийлик алмаштыруу эмес, шайлоонун гана жыйынтыгын жокко чыгаруу болгон да. Анан азыр эми айта алышпай, өткөндө бир-эки депутат айтып атат. Алар Америкага сатылган, Америкадан каржыланган адамдар, анан көчөдөгү адамдар деп бир-эки чиновник сүйлөдү да. Ошолорго айтарыбыз, өткөндө дагы башка телевидениеде дагы айтканбыз, азыр дагы айтып коеюн. Кыргыздын кандай патриот экенин алар унутуп калыптыр да дагы делечи. Ошол жерде анан саат 8-ге чейин эме коюлду, убакыт коюлду. Ошондо эч ким келбеди, кайра тескерисинче. Ошол жердеги эми алардын сөзсүз арасында адамдарды, ошол жерде тынч отурган адамдарды козгой тургандагы адамдардын арасына салат да, ал белгилүү да. Карапайым эле эч качан биринчи кадам таштаган жок. Алар өздөрү ошол жерден когалаңды баштады. Анан күч органдары сразу эле кулак тундуруучу шумовой гранатаны, көз атыштыруучу газдарды ыргытып атышты. Анан атып атышты. Сиз ошондо эмне сезип аттыңыз, өзүңүз корктуңузбу? Мен ошондо эч корккон жокмун. Биз артка кайттык, эми окко барып көкүрөң тоспойсуң да. Аркага кайттык, көз атышып атты. Бирок болду, эми кеттик үйгө деп кетип калган жокпуз да. Себеби биз ушунда алдырган болсок, анда бүттү эле да, биздин уже келечегибиз талкаланган ошол эле да. Ошон үчүн эл деле кайтпады, жалаң жаштар болду.
эч ким кайтпады. Ана эч ким кайтпаса, сенде дагы дук болот экен, элде ушул бийликтин бийликке койгон талап кылып аткартабыз деген бардык адамдарда неме сезим болгон үчүн эч ким кеткен жок да. Анан биз Чүй Советскийге чейин бардык, ошол жактан анан көзүм ок тийди. Биз жүргөн жерден биринчи болуп мен жарадар болдум. Ал жерде адамдар күтүп атышты да. Утуру жакын барып, баягылардын немесин, алардын огу немеси, шумой гранатасы, газы түгөнөт деген ойдо. Элдер качып турдук да. Анан ошол саат 12:30-1 чамасында алардын ошол шумой гранатасы түгөндү да. Ошондо 15-20 неме, ошо күч органдардын немелери, кызматчылары, ошолары бизге кадимкидей эле резиновый пуля менен ата баштады да. Анан ошондо патыратып эле атты. Балдар бир жерден бир 3 метрлик тинеке таап алды эле, ошону защита кылып тосуп турдук. Ошол тинекени аркасындачы. Анан ошол жерде мен мусорный ящиктин жанына бара койдум эле. Ошондо мыяктан келип туруп көзүмө тийди да. Көзүмө тийди. Ошол жерде эле сразу колуму жаап артка кайттым. Балдар жетелеп алып барып коюшту. Анан медицинский бир жерде ошо бир аял турган экен. Мындай спирт, анан бийинти кармап элечи. Толук кандуу эмес. Эми үйүнөн эле чыга алган да. Эми бирөө жары ыктыярчы, бирөө бирдеке болсо сразу жардам көрсөтөйүн деген ойдо. Аял киши Чүй Киевский, эмес Советский Киевскийде остановкада ошол жерде отуруптур. Мен ошол жерге алып барышты. Анан ошол жерден кичине кандарын тазалап, анан айтып кете турган нерсе, саат 11-де, 11-11:30 чамасында Мегакомдун, Ошканын, Билайндын бардык интернеттерин өчүрттү да. Аны бардык кыргыз ошол жерде болгондор билет. Байланышта өчтү, связь да жок. Скорый чакырган связь жок. Ошол жердеги ыктыярчы бир машинеси менен мени больницага жеткирди. Кайка бардыңыз? Ошондо национальный госпиталга бардык. Ошол жерден анан экинчи микрохирургия глазнойго алып барды. Ошол жерден көзүм бул жер айрылган болчу. Ошону тикти. Анан тиккенден кийин келип, анан түнкү саат 3-тө орун алып эс алдык да. Каарманыбыз көзүндөгү желим октун көлөмүн топчуга салыштырды. Ошондо эле сразу эле көрбөй калган. Ошо ойдон көрбөй калды да. Ошондо ок тийгенде эле көрбөй калган. Ошо ойдон кийин көргөн жок. Операциядан кийин көрүп кетиши мүмкүн деп атты эле, бирок нерв клеткалары өлүп, ошого көрбөй калды эми. Азыр ичинде болуп бар. Азыр ичинде ошол операциядан кийин компьютерный томографияга түшүп коелу деп түшсөк, ошо эстемактагыдай ичинде резиновый октун шариги калып кетиптир да. Болжол менен кандай болот көлөмү? Болжол менен топчудай болот окшойт да. Түймөкчөдөй бар да, кичинекей түймөкчө бар го. Ошо мына ручканын артында бар да. Ошондой деп атышат, эми азыр алгандан кийин көрөбүз да. Бирок башка балдардын буттарынан, дене мүчөлөрүнө чыккан шариктерди көрдүм. Ондай бар да. Шпалактай бар, тырмактын тегерегинче бар да. Резиновый. Нерв клеткалары өлүптүр деп айтышты. Анан нерв клетка өлгөндөн кийин ага уже надежда жок экен. Операция кыласыңбы, кайсыл врачка барбагын, баары бир дүйнө жүзүндөгү бардык врачтар бир чечим менен көрбөйт деп айтат экен. Нерв клетка көрүү системасынын нерв клеткалары өлгөн деди да. Андан ары каарманыбыз сүйүктүү апакесин эстеди. Анын өзү алыста болсо да, дал ошол кырсыкты жүрөгү сезгенин айтып, көзүнө жаш алды. Мен жаракат алгандан кийин 20 күндөн кийин апам билди, ага чейин билдирбедик. Эми жаш жогорулап калган, укса стресс болот деп, ден соолугуна зыян болбосун деп билдирбедик. Укам инем билди, анан эжелерим билди, туугандарым дагы кийин билди, ошо апам билгенден кийинчи. Анан эне ушундай болот экен. Мен больницага түшкөндөн кийин 2 күндөн кийин катуу ооруп калды да. 15 күн төшөктө жатты да. Анан
Мен ойлодым, билбесе дагы, бирок жүрөгү сезет экен депчи. Эне баары ошо эненин канынан чыкканыбыз үчүн укпаса дагы жүрөгү сезип, ана денеси толук ооруйт экен да. 15 күн төшөктөн жата албай ооруп жатты. Ошого карабай билдирбей жүрдүк. Андан кийин дагы эле операциядан кийин билдирейин деп ойлогонбуз. Анан операцияга чейин эле билип калды. Анан эжемдер, ошо туугандар бардыгы жакшы болот деп сооротуп койду, жакшы кабыл алып кетти да. Бир көздү сактап калуу мүмкүн эмес экенин айткан дарыгерлер Самаган Ботобековду чет өлкөдөн операция жасатуу керектигин айтышкан. Азыр ошол томографиянын результаты чыгып, менен ушул жерде ого бар экен, ок калып кеткен билгенден бери 20 күн убакыт өттү. Ошондо числонун канчасын да билдим. 5 чамасында билдим, ошо 20 күндөн ашып калды. 21 күн, 20 күн болду. Ошондон бери бардык ушу көзгө тиешелүү, башка тиешелүү бардык немелерге бардым, врачтарга. 5 врачка бардым. Бардыгы биз ала албайбыз дешти. Челюстное лицо, хирургия, лор, окулист, глазной, ушул 5-өөнө бардым. Бардыгы ала албайбыз деди. Анан бул кайсыл врачтын иши экенин дагы билбей койдук. Ошондо бул глазной менен окулист экөө көбүрөөк карай турган иш экен. Себеби көзгө жакын болуп атат да. Анан алар биз алсак болот, бирок оборудованиябыз жетишпейт деди да. Оборудованиябыз жетишпейт, ошон үчүн ала албайбыз дешти да. Анан ошого чет өлкөгө барып, ошол жактан осмотр кылып, ошол жактан операция кылганга муктаж болдук. Ошого Москвага барайын деп аттанып турабыз. Азыр муктаждыктарыбыз чечилейин деп калды. Кече балдар ИО президент Талант Мамытбековго киришип, 8 бала Москвага бара турган болдук. Эми ошол тезирээк ишке ашып кетсе, ошон менен операция алынып калса жакшы болот. Базарда оокат кылган кадимки жумушчу Самаган Ботобеков көзүнүн айынан мурдагыдай иштей албай калганын да айтты. Эми биз карапайым эле базарда эле тирилик кылган адамбыз да. Тирилигибиз болуп аткан жакшы эле, Кудайга шүгүр. Алла берген рызкыны жеп атканбыз. Анан азыр эми ошондон бери иштебей эле отурабыз. Иштегенге мүмкүнчүлүк жок болбойт. Нагрузка кылдырбаш керек, көп баспаш керек. Азыр эми операциядан кийин 1,5 айдан 20 күн болду операция болгонумачы. 25 күн болуптур. Азыр эми суукка чыкса деле болот, бирок баары бир этият кылып туруш керек да. Секиргенге болбойт, оор жүк көтөргөнгө болбойт да. Байлын жаңы жаракат алганда ичимден ушундай ой кетти да. Машинеде кетип атканда, ушул жерге келбей эле койсом болмок эле. Ушул нерсеге жолугуп калдым да, эми эмне болом деген сезим болду. Андан кийин мен жарадар болгон убакта мамлекеттин ошо бийлик колго өтө элек болчу да. Мындай кыска айтканда, бийлик эл тарапка өтө элек болчу да. Ошол себептен коркуу болду. Ал жерде мен далил кылам деп, анан ушундай окуялар болгон деп видеого тартып алган элем. Эми телефон бар да. 5-6 видео тарттым эле. Именно ошол площадьта болгон окуялардан, советский чүйдө болгон окуялардан тарттым эле. Анан ошол видеолорду менде бир чет корку пайда болду да. Бийлик колго өтө элек, эл тарапка өтө элек болгон үчүн эртең бийлик тараптан мага кысым болот, сурак болот, ошого окшогон кыскача айтканда кысым болот деп коркуп, ичинде видеолорду полный өчүрдүм. Өзүм
жаракат алып, бир көзүм жаракат алып кетти, мен телефондон өчүрдүм да. Анан мен көзүмү тиктирип больницага жатайын деп саат 3 болуп калды эле. Больницага орун алып атканымда ошондо кабар келди. Уже 2-3 группа захват болду, эл тарапка өттү депчи. Ошондо анан кийин жүрөгүм тынчтанып, Кудайга шүгүр деп анан кийин эс алып уктап калдым. Эртең менен ойгонсом эле баардыгы өзгөрүп кетиптир. Ошондо максатыңызга жеткендей бир канааттануу болупту. Анан ошол жаңы укканда уже өзүм бир көзүм кетип атса дагы биздин жаракат алганыбыз текке кеткен жок. Ошол максатыбызга жете турган болдук деп, ошо бийликке өзүбүздүн талаптарыбызды жеткире алдык деген сезим келип, анан ооруганына дагы кайыл болот экенсиң. Ооруганын деле мындай сезбей калат экенсиң да. Эртең менен бийлик полный колго өтүптүр. Эл бийликти колго алыптыр. Анан кийин Садыр Жапаров чыкты дегенде мен ушундай өзүмө кайыл болдум. Эгерде мен бир башка нерседен адамдар азыр арак ичип, мушташып, жолусам авария болуп жаракат алып атпайбы? Мен ошол мамлекеттин келечеги үчүн, адилеттүүлүгү үчүн бир көзүм кеткенде кайыл болдум да. Ошого өкүнбөйм деп айтсам болот. Биз болсо каарманыбыздын саламаттыгы бекем болуусун каалап, жолубузду уладык.